кыскасы сенин жашооң 100% контроль. Каяка чыкпасаң, бир мурутчан кишинин сүрөтү турат да, анан астында жазуу. Большой брат смотрит на тебя, да? Адамдардан Кудайга болгон ишенүүсү жок. Мындай айтканда, кыз эркектин ортосунда бир сүйүү болбош керек, жана бир катнашта рахат болбош керек да. Адамдар кичине кайгы капага басып баратса, тарс ичип коет, бүттү. Жыргап алам, эртеси турса жакшынакай баш оорубаган, кыйналбаган. Бул болуп аткан бир тенденция. Адамдар кыскага жана ойлонбогон нерселерге качып аткан заманы да. Экөөсүн видеону ким көрөт? Видеону буйруса мындай тандалган, ойлонгон, китеп окуган көрөт болуш керек деп ишенем, аз болсо дагычы. Эң негизгиси, эң акыркысы айта турганым, китептер. 3 жакта тең китептер тыюу салынган. Толугу менен. Үчөөндө тең китептер жок. Адамдар китептерди окубайт. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто Токтобеков Нурсултан байкебиз. Ассаламу алейкум, Нурсултан байке. Алейкум ассалам. Соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңүздөр жакшысыздар. Азыр биздин көрүүчүлөр менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым айткандай эле Токтобеков Нурсултан. Азыркы учурда ошол Ислам финанс тармагында банкта иштейм, жана бизде Книга Люба аттуу китеп окуу клубу бар. Ошол клубтун алкагында китеп окуп, талкуулап, жана адамдарды өзүн өзү өнүктүрүү иш-чаралары өтүп турат. Анан ошол клубда бир канча адам болуп негиздеп, жана азыркы учурда ошол жерде иш алып барабыз. 2 жылдан ашып калды. Жакшы. Анан Нурсултан байке, азыр сүйлөшө турган темабыз да китеп тармагында болот. Азыр биздин көрүүчүлөр менен кайсы китептерди бөлүшкүңүз келип атат? Бүгүн негизи сиз айткандай мен ойлондум, эмне китеп бөлүшкүм келет деп. Анан мурунку сиздин маектериңизди дагы көрүп чыксам, мен жакшы көргөн да көп китептер айтылыптыр. Ошондуктан айтыла электерин арасынан тандап, бүгүн мен ошол антиутопия жанрына токтолуп, ошого тиешелүү китептерди бир айтып берсем дейм. Себеби убагында мен окуганда аябай таасир калтырган мен үчүн, жана азыркы заманбап бир жашоодо өтө актуалдуу маселе деп ойлойм да. Ошондуктан дагы кенен 3 китеп буйруса бүгүн. Биринчиси ошо Джордж Оруэллдин 1984 аттуу китеби, анан 451 градусов по Фаренгейту Рэй Брэдбери, анан Олдос Хакслинин О дивный новый мир аттуу ошол 3 китептин тегерегинде буйруса бүгүн сөз болот. Эң сонун келиңиз биринчисинен баштайлы. Бул биринчи китеп кайсын айтып бересиз? Мындай айта кетейин, эң башында антиутопия дегенде, себеби кээ бир биздин угуучулар, көрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Утопия деген нерсе бар. Бул ушундай жанр, негизи жашоодо, анан кээ бир мындай жашоодо да байкасаңыз, бир кээ бир ситуацияларды айтсаң, это утопия деп колдонуп калышат. Бул эмне дегенде, бул бир идеальный мир. Утопия жанрындагы китептеги келечекти бир ушундай идеалдуу, бүт жагынан идеалдуу кылып сүрөттөп берет, бирок, к сожалению, ал нерсеге жетиш мүмкүн эмес адамдын табиятынан өзүнүн. Анан ага карама каршы катары антиутопия жанрлары чыгат. Антиутопия дегенде ал жерде келечектеги бир ушундай дүйнөнү сүрөттөйт, бирок ал дүйнө адамга жагымсыз, коркунучтуу да болушу мүмкүн. Негизги антиутопия жанрларынын максаты бул адамзатка мындай бир эскерүү да, адамдар каяка баратабыз, мындай жол менен кетсек, биз келечекте ушул аламга, ушундай дүйнөгө туш келишибиз мүмкүн. Демек токтонолу дегендей бир багыт, мындай айтканда бир максатты көздөйт да. Ошондуктан бул китептер жөн эле бир окуя же башка эмес, балким артында бир чоң маани, маңызы камтылган китептер да. Жакшы, кайсысынан баштайсыз? Негизи үчөөнү бир сир айтайын, анан жалпы үчөөнүн үстүнөн эле бир анализ жүргүзгөнгө аракет кылам. Ошол биринчиси Джордж Оруэлл. Негизи 3 китеп, 3 башка дүйнө, 3 башка ааламды сүрөттөйт. Джордж Оруэлл менен Олдос. Биринчи эми. Бул ушул багытта китепти окуп калышыңызга ким же эмне себеп болду? Биз ошол айтканымдай Книга Люба аттуу клубубуз бар. Ошол клубтун алкагында биз бир айда 2 китеп окуйбуз. Бир китеби художественная литература, көркөм адабият, бир китеби өзүн өзү өнүктүрүү, психологияга байланыштуу. Анын максаты адам тигини дагы, муну дагы окуш керек.
акылды да курчутуш керек, анан көркөм адабият менен жан дүйнөнү дагы сугарыш керек. Ошондуктан эки башка китеп окуйбуз, анан ошонун алкагында биз тандап, ошол команда менен биргеликте эмне окуйлу деп, анан ошол жерден ушул китептер тандалып, клуб менен чогуу окуп, анан талкууланган, ошондо таанышкан да. Ошол клуб аркылуу болуп атат бул нерселер, анан таасирин калтырган. Бул 3 китептин 2 автору немелик британский писательдер, Англиянын писательдери, бул Джордж Оруэлл менен Олдос Хаксли. Рэй Брэдбери 451 градус по Фаренгейту бул америкалык жазуучу. Үчөө 3 башка дүйнөнү, 3 башка ааламды сүрөттөйт. Үчөөнүкү 3 башка, мындай карасаң окшош эмес. Биринчини алсак, бул Джордж Оруэлл 1984. Бул китептен келечектеги дүйнөсү мындай. Дүйнөдө бири-бири менен согуш отуруп дагы анан бир 3 чоң мамлекет түзүлөт. Бирөөсү Океания, бирөөсү Евразия, бирөөсү Остазия. Ошол Океания бул азыркы Европа жактары камтыйт. Англия, ошол үстүңкү Европа, мындай айтканда Северный Европа жактарды. Анан Евразия бул жана Россиянын, Европанын кээ бир мамлекеттерин камтыйт. Анан Остазия бул Азия жана Индия, Монголия, Африка өлкөлөрүн камтыйт да. Океанияга неме да кирип кетет. Азыркы заманбап Северная, Южная Америка экөө кирип кетет. Анан ушул өлкөлөр ошон согушуп отуруп туруп, 3 мамлекет түзөт. 3 мамлекеттин негизги строй бирдей. Анан булардын өзгөчөлүгү бул тотальный контроль да. Эң эле жөнөкөй сөз менен айтканда, ар бир үйдө чоң экран турат. Ошол экранда постоянно агитационный бир нерселер жүрүп турат. Ал экранды эч качан өчүрбөшүң керек, мындай айтканда постоянно болуп туруш керек. Жана ал экранда камера бар, анан микрофон бар. Кыскасы сенин жашооң 100% контроль. Каяка чыкпасаң, бир мурутчан кишинин сүрөтү турат дагы, анан астында жазуу. Большой брат смотрит на тебя, да, мындай айтканда чоң байкең сени карап турат деп туруп, мунун максаты адам эч качан мындай өзүн эркин ал жерде сезе албаш керек. Өзүн мындай бир нерседен неме сезе албаш керек дагы, дайыма бирөө карап турат деген ой менен жашаш керек. Рамканын ичинде. Рамканын ичинде. Ушундай рамка түзүп койгон. Анан негизги мындай өзгөчөлүктөрдүн бири дагы негизи эле жалпы мындай антиутопияларда байкалгандай маданият жок, искусство жок. Адамдардын ортосундагы бир мамиле, үй бүлө, достук деген сыяктуу бир нерселери дагы жок. Адамдардан Кудайга болгон ишенүүсү жок. Ошол эле учурда дагы китеп дедим, маданият дедим, ошол нерселерди жок кылып салат дагы. Адам бир жөн эле механизм катары, бир чоң государственный системадагы бир элемент сыяктуу эле кабыл алынат дагы. Анан толугу менен мамлекет анын ордуна чечип, анын ордуна багыт берет. Эң кызыктуусу, ал жерде министерстволор дагы башка. Негизги бул китепте карасаңыз, мындай министерство правды деген бар. Ал министерство эмне менен алектенет десеңиз, ал министерство тарыхты толугу менен алмаштырып турат. Мисалы үчүн, жылдын башында мынтип айтат. Бул жылга план 100 тонна картошка мөмө берет дейт, мындай айтканда түшүм түшөт дейт дагы. Жылдын аягында 90 тонна болсо, министерство правды алат, эски бүт газета, журнал эмнеде чыкса, ошол бул жылдык план. Ошону 90га алмаштырат дагы. Анан мына деп туруп кайра чындыкты бурмалайт да. Бул жылдын планы 90 тонна болчу, биз 90га жеттик дейт дагы. Чындык унутулган. Адамдардын эсинде эле калбаса, и то эсинде да калбайт да. Министерство любви деген бар. Ал на самом деле бир полициянын ишин аткарат. Көбүнчө жаза иштерин кылат да. Министерство изобилия деген бар. Ал дагы башкача функциясын кылат. Ошол аркылуу адамдарды 100% көзөмөлдөө менен, жашоосунда 100% контролдоо менен бир мамлекетти башкарып келет. Анан постоянно согуш абалында алып турат. Алар негизи согушпайт. 3 мамлекет, ушундай күчтүү мамлекеттер бири-бири менен согушса, мындай айтканда дүйнө жок болуп кетет. Аны өзүлөрү дагы түшүнөт. Ошондуктан биз согушпайбыз дейт дагы, бирок өзүнүн ичиндеги элге согушкандай абалда калат. Постоянно биз бул менен согушуп атабыз. Анан жана министерство правды дагы мындай кылат. Согушканда дагы врагты алмаштырып турат. Күндөрдүн биринде эле биз Евразия менен согушуп атабыз дейт, өзү Океаниядагы окуя да. Анан эле күндөрдүн биринде эле тарс алмашат, бүт баннерлер немелер алмашат да. Көрсө Остазия менен согушуп аткан болот, жана өмүр бою ошо менен согушуп атабыз деген болот. Евразия биздин немебиз, союзник дегендей. Ушундай
чындыкты бурмалап ушинтип турат. Анан ушул жерде негизги каарман бул Уинстон Смит деген киши, Министерство правды да как раз ошол немелерди бурмалап тарыхты жүргөн киши. Бирок бул мындай ойлонгон киши да. Башкалар ойлонбосо аябай жана правоверный деп коет. Диний бир термин да колдонот, правоверный дейт. Бирок бул андай болбойт да. Правоверный дегендер ушу партияга немеге баш ийгендер. Анан негизи китептен карап келсеңиз СССРден таасирленген да буларчы. Бул китеп өзү айтпай калдым 1948-жылы жазылган. Жаңы согуш бүтүп, дүйнөлүк, анан СССРден бир таасирип, анан атын дагы тандаганда бул көп ойлонгон эмес. 1948 жазылгандагы, анан кантип койсом деп туруп 84 кылып коет да, алмаштырыпчы. Анан ошондой болот балким дегендей бир маани маңыз калыптыр. Анан ошол учурда Уинстон Смит деген киши 39 жаштагы, эң кызыктуусу ушул китепте дагы герой бул биз көргөн китептер дегенде герой эмес да. Күчтүү, харизматичный лидер эмес бул. Багыш ооруган, бутунда не деп коет эле, жанагындай оорусу бар, тамырлары шишип кеткен, оору менен ооруйт, өзү бир ден соолугу деле өтө кыйратпаган, физический данныйлары деле кыйратпаган, анан моральный дух деле өтө күчтүү эмес бир герой да, жөнөкөй бир адамды сүрөттөйт. Анан ал бир кыз менен аны жактырып калып, анан эң кызыгы ал кыз эркек ортосундагы дагы немелерди контролдошот аларчы. Мындай айтканда кыз эркектин ортосунда бир сүйүү болбош керек, жана бир катнашта рахат болбош керек да. Ушунчалык бир нерседен рахат алуу нерселерин жоюп таштайт да, таптакыр. Бул дагы бир системага разрушительный деп да. Анан ошондон улам бул экөө системадан каршы чыгып, бири-бирин сүйүп, бир мамиле кылат да. Анан ошол мамилесинен бир рахат алат. Анан ушул экөө бир кишини партияда бир высокопоставленный киши болот, О'Брайен деген. Ошону мындай ойлоп жүрүшөт, ушул киши неме болуш керек, мындай биздин пикирде болуш керек, бул системага каршы болуш керек деп байкап жүрөт дагы. Анан күндөрдүн биринде ачылып көрүшөт. На свой страх и риск ачылса дагы тиги ооба мен силер тараптамын, колдойм дегендей кылып, анан колдоо сыяктуусун көрсөтөт дагы. Анан тиги экөө мамиле кылып жүрө берет да. Анан күндөрдүн биринде экөө кармап калышат. Кармалып калып туруп, Министерство любви алып кетет да. Анан ал жерден пытка жүрөт, өтө катуу пытка жүрөт. Анан көрсө ошол О'Брайен на самом деле партиянын эң эле бекем кишиси болот. Просто тигилер менен ойноп койгон. Анан эң дагы бир маанилүү нерселердин бири бул китепте мысли преступления деген бар. Мындай ой менен даже адам кылмыш кылышпаш керек дейт да. Ушунчалык адамдардын ойлорун неме кылат. Анан ошол пытка кылып атканда тиги кишини Уинстон Смит менен ошол жакшы көрүп калган кызын, Джулия деген кыз болот. Экөөнү пытка кылып атканда ал айтат да, мурунку биздин режимдер туура эмес кылчу дейт да. Алар өзүнүн системасына баш ийбеген адамдарды жок кылып салган, өлтүрүп салган дейт. А биз андай кылбайбыз дейт. Биз жок кылабыз, өлтүрөбүз, бирок анын алдында эң биринчи биз сүйдүрөбүз ошол системаны дейт да. Ошол системаны сүйдүрүп, мындай айтканда адам жан дүйнөсү менен ошону кабыл алгандан кийин биз аны уже каалагандай нерсе кылабыз дейт да. Анан ушунча кыйнап отуруп акыры сүйдүрөт да. Акыры в самом конце мына акыркы сөздөрү ушундай да. Уинстон Смит отурат, ошол системага каршы болуп аткан адам отуруп туруп, мен ушул большой братты сүйөм деп ичи менен кабыл алат да. Анан карасаңыз бул китептин негизги посылы, анан аягы мындай неме болуп атат да. Ал система келип, ошондой дүйнө орноп калса, аны буза албайсың деген нерсе да. Карасаңыз посыл ушундай да. Эгер ошол нерсеге биз жетип алсак, бул бузулбайт, бул талкаланбайт, бүттү ошо боюнча калат дегендей бир нерсе берет да. Анан китепте мамлекеттин 85% пролы деп коет, пролетариат дейт, жөнөкөй, карапайым калп. Алар илим албайт, неме кылбайт, аларга бүт жана азыркы жашоодогу жашагандай немесин калтырып коет, бирок бир өтө жакыры жашоо жашайт. Андан кийинкиси партия бар, анан эң үстүнкүсү жанагы партиянын лидерлери бар да. Бүт жанагы кызмат иш кылып жүргөн адамдар, министерство башка жакта бар, бул партийный кишилер. Алар дагы бирок ушундай системага кирип койгон, жана согуш болуп атат деп, ошол согуштун айынан биз бүт каражаттарыбыз согушка жумшалып атат дейт дагы. Постоянный
неме менен жашашат, курсагы укмуш тойбойт, кийимдери укмуш жакшы эмес, ушу менен дагы экономия кылып кача бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Килтейген мамлекет, ресурс толтура, кылам десең кылат, бирок аны кылбайт. Бул дагы адамдарды манипуляциялоо методу. Дагы бир кызыктуу нерсе, буларда Голдстейн деген киши бар. Голдстейн деп бул лидер, оппозиция кылып көрсөтөт. Анан неделя ненависти деп коет булардачы. Ушунчалык сүрөттөрүн чыгарып алып, Голдстейндин сүрөттөрүн чыгарып алып дагы анан бүт адамдар биригип ушунчалык жек көрөт. Жек көрүү сезим ушундай өрчүп туруп ушундай деңгээлге жетет, өзүн жоготуп коюшат адамдар. Сөгүп, сагып, аны урушуп сүрөттөрүнөнчү. Анан көрсө, ал киши дүйнөдө жок экен. Ал жөн эле атайын жазалган киши. Бул илгертен колдонулуп кеткен метод, бир чоң враг кылып коет дагы, анан ошого пикирди уруп коет. Тигилер дагы ойлогон ошол киши бар деп. Ошол киши бир жазган китеби дагы бар. Бул бүт жакта тыюу салынган китеп болот, а бирок ошол китепти жанагы Обрайен дебедимби? Ошол жазып чыккан болот, көрсөчү. Ушундай нерсе да. Анан мындай бир окусаң китепти, мындай бир неме рахат албайсың окугандынчы. Бир руханий рахат албайсың, а бирок мээң аябай иштейт. Ошон үчүн мен рахат алгам ал нерседечи, себеби ойлондурат. Мээң иштетет, тияк биякты ойлонуп, ушундай турбайбы дейсиң да, анан көп сабак алчу нерселер бар да. Мындай карасаң, азыркы заманда бул болуп келаткан эле нерсе. Мисалы Кытайда биз жана Уйгурский автономный республика барбы, ошол жердеги бир репортаж бар экен. Барып сүрөттөп берсе, ушул китептен алынгандай эле да. Тотальный контроль аякта. Адамдар баскандан бери карайт. Мисалы бир уйгурду жумушу, үйү, балким сабагы деген сыяктуу бир маршрут болсо, күнүмдүк маршрут ошол маршруттан чыгып кетсе, сразу жака түшөт сигнал, ал менен иштешет. Сен кече каяка бардың? Неге могу привычный маршруттан чыгып кеттиң дейт. 2 квартал сайын посттор турат. Сен кадимкидей паспортный контроль өтөсүң да. Ошол эле учурда КНДРде тоже ушундай акыбал, китептегидей эле. Ал жерде дагы жанагындай радиолор немелер өчпөш керек экен. Анан мысли преступления деп атпайбы? Ал жакта неме бар экен. Ушундай адамдарга куюп коет экен. Ошол жанагы башчысы, партиянын эң немеси бул чуть ли не кудай да. Анан ал киши неме кылат. Силердин оюңарды дагы окуйт дегендей пикир берет экен да. Анан адамдар даже туура эмес ойлоодон коркот да. Анан карасаңыз, бул нерсе жашоодо келаткан нерсе да. Демек биз бул нерседен келечекте болушу мүмкүн деп уже коркуу эмес, уже келди, эмне кылабыз дегендей бир суроо коюшубуз керек да. Астуска. Бул биринчи китеп болду. Экинчи китеп. Ошол айтып атпайсызбы, келди депчи, мисалы. Бизге баягы ушундай болуп калбаш үчүн да, жеке оюңузда эмнелерден сактанышыбыз керек? Мен ушул 3 китепти бүтүп, ошол темага кирейин, эгер уруксат берсеңиз, себеби немем ушундай болуп аткан. Анан экинчи китеп ошол Олдос Хакслинин «О дивный новый мир» деген китебин айтайын, себеби бул дагы британский писатель. Анын китеби 1932 жылы чыгыптыр. Өзү дагы ушул тармакта жазган автор. Анан Олдос Хакслинин «О дивный новый мир» дүйнөсү бул буга карама каршы дүйнө. Элестетиңиз, келечек китептин башы ушундай башталат. Бир чоң завод, ошол жакта окуучуларды неме кылышат. Мындай айтканда жана экскурсияга алып келет мугалим. Ал жерде эмне кылат десеңиз, ал жерде адамдарды жасайт искусственным путем. Жанагындай биологиядан өткөндөй эле яичник бар, сперматозоид экөөнү бириктирип туруп искусственный оплодотворение кылат. Анан жанагы школьный программа башкаларда деле келет эмеспи? Там бир сперматозоидтен канча миллиардтан бирөө эле немеге жетет дейт. Ал жерде анда эмес. Бирөөсү бир точкага жетет, оплодотворение берет. Ошол миллиардтан эле толтура чыгарып салганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан булар ушундай жасаган, искусственный оплодотворение кылат. Кылгандан кийин чочконун ашказанына жана чочконун анан адамдын немеси окшош дейт го, структура, дене түзүлүш, мындай именно структуралары, организмдеричи. Ошол чочконун немесинен бир сосуд жасайт. Ошол сосуддун ичине зародышты салат дагы жана аял затынын боюнда бар дагы ичинде бир жидкостьтин ичинде жатат го бала. Ошондой жидкость менен толтурат дагы.
ана ошол пробиркада мындай конвейер бар, инкубаторда конвейер менен толтура тизилип кете берет. Анан кетип атканда булар неме кылып койушкан, адамды ошол зародыш кылганда биринчи карайт. Алар адамдарды классификация кылып койгон. Альфа, дельта, бета, эпсилон депчи. Альфа дегендер бул умственный труд менен неметишкен, мындай элита да, акыл эсин немесин бүт жагын жетишкен немелер. Эпсилон деген бул эң неме, низший каста. Алар неме, только жана чернорабочий да, кара жумушту аткарат. Анан булар ошол кастага бөлөт дагы. Анан ошого жараша адамдын уруктугун алып атканда дагы ошол кастадагы уруктуктан жазалат. Анан оплодотворение болуп туруп, кастасына жараша ошону өстүрөт ошол неменин ичинде. Мисалы булар кантет, бир астронавт пайда кылыш керек болсо, ал зародыштын сосудун бир канча метр сайын айланып турат. Бала ошонун ичинен айланып эле ошого күнүп алат. Жанагындай асманда, космоста жүргөндө тегеренсе деле өзүн жакшы сезет да. Мисалы тропика ысык жерде иштешчү адамдарды ысык алып жүрөт. Ошонун ичиндечи ысык алып жүрөт дагы бул суук жерден өзүн жаман сезет, ысык жерден болсо өзүн комфортно сезет. Ошон үчүн тропикаларда иштей алат да. Ошол сыңарындай ар бир немени анан жана эпсилон деп атпайбы, низший касталарды атайын 70% эле кислород менен насыщать этет. 30% бербейт. Неге дегенде кислород жакшы келбегенде мээ жакшы өспөй калат экен зародыштынчы. Анан жакшы өспөй калган себептен ал мындай айтканда кичине умственно отсталый болот дагы, кенен ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүгү болбойт. Туаса болду. Мындай айтканда организм ошого жол бербейт. Анан любой черный работага ыраазы болуп жашай берет да. Анан ошентип өстүрөт. Анан экинчи стадиясы бала өстүргөндөн кийин бир ушундай нерсе бар экен, терминдерди унутуп калдым, бир башкача терминдер. Неме кылышат. Уктуп атканда определенный бир нерселерди коюп коет, алар адамды зомбировать эте берет жаткан жеринен. Анан ар кимдин өзүнүн кастасына жараша ошол кастама мен шүгүрмүн дегендей кылып үйрөтөт. Мисалы эпсилондорду меники жакшы, мен ой жүгүртпөшүм керек, менде андай функцияларым жок, менин жоопкерчилигим аз, хорошо что я эпсилон дейт да. Ушундай да. Дельталарды ал орто каста болгон үчүн мен тигилердей жоопкерчилигим жок, бирок тигинчелик жаман эмесмин, мен ортомун, хорошо что я дельта деп ушундай немени берип таштайт. Анан дагы бир өзгөчө нерселер булар адамдардын ортосундагы немени жок кылып таштаган, привязанность сезимдерин. Булардын негизги принципи каждый принадлежит всем. Адам бирөө менен мындай айтканда кыз бала ортосунда бир сүйүү, андан кийинки үй бүлө маселеси жок. Булар бирөө менен жүрүп койсо көбүрөөк. Уже мисалы бизден наоборот көп менен жүрүп койсо жаман көрүнүп атат го, тиякта наоборот да. Сен ушу менен эле жүрөсүң, сен тиги менен да жүрүшүң керек, сен баары менен жүрүшүң керек деген нерсе бар. Анан эң акыркысы ошол сом деген бир таблеткалар бар. Бул технологиянын ушунчалык өнүккөнү, бул наркотик, бирок зависимость бербейт, наркотиктей. Анан алкоголдой эртеңкиси күнү неме бербейт. Жана похмельный синдром дейт, ошону бербейт. Адамдар кичине кайгы капага басып баратса эле тарс ичип коет, бүттү. Жыргап алам, эртеси турса жакшынакай, баш оорубаган, кыйналбаган, ошондой болуп калат. Анан мындай ойлоп көрсөң, бир ушундай дүйнөдө келечекте. Бирок карасаңыз мындай нерсеси бар. Адамдар ал жерде потребительский бир немеге кирген, аябай только потребление менен жашайт, баары менен карып катнашта жүрөт, хотя бул жерде это запрещено. Анан ошол эле учурда бир ушундай кооз бир яркий ушундай ааламда технология жетилген бир ушундай нерсе. Анан ортодо да адамдардын конфликт болбойт. Сен үстүнөн бүт башкарылып, альфалар өзүнчө, дельталар өзүнчө, мисалы башка дельталар өзүнүн дельталыгына шүгүр кылып жашайт. Чернорабочийлер ошол нерсесине ыраазы болуп жашайт. Ушундай бир дүйнө түзүп койгон, конфликт жок, согуш жок. Анан эң кызыктуусу да унутуп калып турмун, адамдар ал жерде карыбайт. 60 жашка чейин неме коет, гормондор, анан жаш канды куюп атып, адамдын 60 жашка чейин 20-30 жаштагыдай жаш жүрөт дагы, анан 60ка жеткенде ички органдар карыган үчүн казы болот. Өлгөндө дагы алар ушундай акыбалга жеткирген,
жанагы сом менен качать этип эле өлүп атканда дагы мындай жыргап өлүшөт да. Кыскасы ушундай бир дүйнөдө келечектечи анан мындай карап мындай бүт нерселерин чечип койгон да. Анан эң немеси дагы унутуп атыптырмын. Форд, Генри Форд билесиздер. Ошол жерде Фордту Кудайдын ордуна коюшкан. О Боже дегенде о Форд дешет да. Его фордейшество депчи, его величество деген ордуначы. Там Кудай сактасын дегенде, Форд сактасын дегендей сыяктуу болуп, бул нерсенин мен ойлойм, ошондой койгонун себеби автор бул аркылуу адамдар немеге Форд бул ошол учурдагы технологияны өтө өнүктүргөн бир жетиштирген бир киши катары кабыл алынат дагы. Эми келечектеги бир адамдар технологияга баш ийип, ошону мындай айтканда өйдөгө коюп, ошону бир Кудай тутуп алат дегендей бир дагы нерсе берип атат да китеп аркылуучу. Анан бул жерде ошондой ааламда дагы өзүнүн ошол нерсеге каршы адамы бар да. Бул бир дикарь деп коет. Дикарь дегенде ошол эле жерде, ошол эле дүйнөдө заповедникте азыр биз жаныбарларды кармап атпайбызбы? Ошондой жаныбарларды кармагандай кылып бүт баарын четинен тосуп, естественно азыр биздикиндей жашоодо мындай индеецтерди алып жүрөт да ал жактачы. Алар эл катары үй бүлө курат, төрөйт, биздин азыркы жашообуздагыдай бир немелери бар, Кудайга ишенет деген нерселер. Бирок алар үчүн тигилер жапайы жаныбар да. Анан ошол жактан бир дикарь деген адам, өзүнүн аты Джон негизи, бирок дикарь деп аттап алышат, себеби жапайы да. Анан ошол прототип да. Аны деле карасаңыз, бул дагы бир классический китептердеги герой эмес да. Бул тоже ушундай киши ичине ошол чөйрөдө чоңоюп калган, бирок мындай болот. Бул эки кадимкидей ошол дүйнөдөгү эле киши ошол заповедникке турист болуп барат дагы, эркеги аялын жоготуп алат. Анан аялы ошол заповедникте калып кетет. Тиги таппай калат дагы, анан чыгып кетет ал заповедникте. Аялды ошол местный кишилер, жителдер, дикарьлар кармап алат. Анан аны ден соолугу начарына жардамы бир жерден кулайт, ошону бактырып, өстүрүп, кичине ден соолугун чыңдап туруп, ошол жерде калат. Бирок ал берки коомдун принциптери сиңирип алган үчүн тигили коомго кире албай калат алчы. Анын принципи каждый принадлежит всем деп туруп, анан биздин көз караштагы бир сойкуга айланып кетет да. Ал үчүн тиги нормально, тиги коомдо туура эмес да. Ошон үчүн аялдар да жек көрөт аны, биздин күбөлөрүбүз сага барат деп. Анан башка балдар анын баласын да кошпойт, тиги ошол аялдын баласы болот дикарьчы. Анан ушундай эч ким менен кабыл алынбай бир чоңойгон киши болот. Бирок китеп окуп, окуганды билет тигилерге салыштырмалуу. Анан өтө дикарь немелер бар, жапайылар бар, анан булар бар, ошонун ортосундагы бир киши болот да. Анан ал бул дүйнөгө келип, бул дүйнөнү көрүп, анан бул жакта главный управитель дейт, Мустафа Монт. Бул мындай айтканда, ошол жердин губернатору да. Дүйнөдө 10 главный управитель бар, бул ошол жердин главный управители. Бул жерде дүйнө бир мамлекет. Бөлүнгөн эмес, бир чоң мамлекет дүйнө түзүп алат. Анан ушу менен диалог кылат. Ошол диалогдо неме да, негизи антиутопияларда мага эң жаккан жерлери бир жерине жеткенде ушундай диалогко келет. Есть человек этой системы, есть человек против этой системы, экөөнүн дебаты болот. Ошол жерлерде бүт ошол идеялар, ошол китепте кантип ошол нерсеге келген, ошонун баарын ошол диалогту да камтыйт да. Мага ошол жерлер аябай жагат. Окусаң, себеби мындай кантип ушуга келген, неге ушундай система курулган, неге бул системаны бузса болбойт дегендер бир нерселер да. Мунун аргументтери, тигинин аргументтери, анан кадимкидей мээр иштетесиң да, прям извилиналар иштейт. Анан ошондой диалог болгондо тиги өзүнүн немелерин айтат. Искусство керек, там бул керек, тиги керек десе, тиги главный управитель айтат. А зачем дейт да? Ал нерселер биз көрдүк. Адам искусствого же үй бүлөлүк бир элементарно эмнеге үй бүлө кылбайсыңар дегенде, адам бирөөнү жакшы көрсө, ал кыйналат. Алага капа болот, алага привязываться этет, андан бир нерсе күтөт, ортодо жаңжал болот. Биз аны жоюп салдык дейт. Адамдар бири-бирине привязываться этпейт, демек ортодо кайгы капа жок дейт да. Карасаңыз, ушундай бир система кылып салышат да, анан ошол аркылуу адамдарды башкарат. Бул дүйнө башка дүйнө. 1984 башка дүйнө, эки башка дүйнө, бирок экөө тең биздин көз карашыбызда туура эмес бир дүйнө да. Анан үчүнчү дүйнө бул Рэй Брэдберинин ошол
Мунун аягында жон аягын айтпай калыптырмын, кечиресиз. Бул ошол система менен күрөшүп көрөт. Анан аны жактырбайт. Анан жок дейт. Мен бул системада жашай албайм. Мага Кудай керек, мага искусство керек, мага өзүмдүн жашоом керек. Мени артка кайтаргыла десе да кайтарбайт. Анан айла жок, анда мен өзүм кетем деп туруп бир маятник табат. Чет жакта эч ким адам барбаган жака бир маятник табат. Акыркы акчаларына жанагындай уруктарды алат. Короче, жашайм деп ошо жашоого жабдыктарды алат да, анан ошол жака барып жашайт. Анан жашап аткандан күндөрдүн биринде жана самобичевание дейт. Билесиз, ушундай кээ бир диндерде, кээ бир немелерде бар. Өзүн өзү мен күнөөлөрүм үчүн деп туруп өзүн чапкылайт адамдарчы. Өзүн ушундай бир дининин бир немеси сыяктуу болуп атат да, элементичи. Өзүн чапкылап аткан учурда, ошол максатта чапкылап атканда бир адамдар көрүп өтүп баратып туруп көрүп калат. Көрүп калып туруп кызыгат да, ал нерсени барып жаңылык айтат. Жаңылыктардан бүт жака тарайт да, анан репортерлор жайлай баштайт. Ал каалаган өзүм жашап, эч кимге тийишпей, мага тийишпесе да, бирок антпай коет да. Репортерлор жайлап, аябай аны тегеректеп, неме кылып, жашоосун сүрөттөп, анан күндөрдүн биринде жана бичеванияны тартып алат бирөөсү, ошолорду сүрөттөгөндө вообще элдер жиндүү болуп, анан толтур адам келип ошол жака өзүңдү өзүң ур бизге эми бир шоу кылып алышат да. Ал үчүн бир дикарь, циркке барып алып немелерди көрөбүз го, биз аю маймыл дегендерди. Ошону көргөндөй барат тигилерчи. Анан тиги ушундай ага жаман болот дагы. Анан акыры бир сүйгөн кызы болот. Ошол элементти айтпай кеттирим. Ал сүйгөн кызы тиги коомдон, тиги чөйрөдөн. Бирок ал кыз мындай кыз да, негизи ал системасы боюнча жашайт. Ал только жанагындай жыныстык мамиле эле кылат, жан дүйнөсү менен привязываться. Ага чейин бир топ менен жүрүп койгон. Бул менен дагы ошондой максатта жүрөм дегенде, ал башкача тарбия алган да. Буга мындай бир үй бүлө куруу, верность деген маселелери бар да. Тиги кыз андай эмес, жөн эле бир потребительский катары келет дагы. Ошону көргөндө бул кызды аябай жаман көрүп калат да. Анан жаман көрүп калып, бирок унута албайт, ичинен жакшы көрөт. Анан ошентип турган учурда ошол кыз келип калат ошол маятник жакачы. Манты үстүнөн вертолеттор менен тартып атат, биякта адамдар тегерип атат. Давай покачи нам шоу. Мындай өзүңдү өзүң ур деп аткан жерде бир кезден тиги бич мындай камчысын алып алып, "Не, көрсөтөймү" деп, эми кууган аракет кылган да, ошондой кылып аткан учурда тиги кыз келип калат. Анан тиги кыз келип калганда жана сезимдер ойгонот да, анан өзүн жоготот да, анан тиги кызды сабап салат. Анан өзү да уктап калат. Ушунчалык алынан кетип, эртең менен туруп эмне кылганын эстейт дагы, барып туруп өзүн асып алат. Бул жакта да карасаңыз, биринчи китептегидей эле бир системага каршы чыккан адам ал системаны оңдой албайт да. Системадан кутула да албай калат экен. Кутула албай да калат, оңдой албай да калат да. Кыскасы, бир системада же жашайсың, же өлөсүң сыяктуу болуп калат. Анан дагы бир момент, бул апасы болот. Апасы казы болгондо, бир казы болгон жери бар. Атайын адамдар өлөт дегенде ошол жака алып барат. Казы болгондон кийин бул чыгат, ушунчалык өзүн эмоционалдуу жоготот дагы. Анан бүт жумушчуларга жумушу бүткөндөн кийин айлыктын ордуна сом берет. Анан ушунчалык эми бир наркотик сыяктуу да, баары зависимый да нерсегечи. Анан очередьте туруп сом алып аткан жерден тиги неме кылып калат. Көрүп калат ошонучу. Анан мен буларды куткарышым керек дейт да ичиненчи. Эркиндик керек бул элдерге деп туруп анан өрт немесинин ортосуна кирет. Сом таратып аткан адамдардын сомдорун ыргытат. Кишилер, силерге эркиндик керек, мен эркиндик берем деп ушундай неме кылып атканда адамдар таасирленбейт да. Көрсө, ал адамдарга ал эркиндик кереги жок. Алар ошол системага ушунчалык сиңирилип чыккан, что кроме этой системы башка эч нерсени каалабайт, ойлонбойт. Ошол нерселер аркылуу автор эмне дейт? Бул нерсеге кирсек чыга албайбыз деп. Анан мисалы бул нерсе каерде бар дейин десең, менимче мисалы бул китептин прототиптери азыркы замандан, Кытайдан, КНДРден көрө алсак, бул нерселер мен ойлойм наоборот бир Европа, Америка жактардан көрө алабыз депчи. Себеби ал жерде үй бүлөлүк нерселер, устойлорун жоготуп аткан кези, кыз эркек ортосундагы мамилелер жоголуп аткан кези, мындай ар ким менен жатып жүрү берүү нормалдуу кабыл алынат. Потребительский бир мышлениеге кирип кеткен ал жакта. Адамдар мындай, не алсам, не жесем, ошо менен жашап калганда,
ошондон улам определенный бир деградация дагы кетет. И плюс ар кандай кино, жаңылык, башка нерселер менен адамдарды манипуляция кылат да. Бул жерде принудительно болсо, бул жерде өзүлөр билбейт, неосознанно ошол системаны өзүнө сиңире берет да. Карасаңыз, бул деле жашообузда азыркы заманда бар нерселердин бири да. Демек, бул нерсе дагы бизге келаткан нерсе да. Бул экинчиси. Бул боюнча суроолор барбы? Жок. Жок. Үчүнчүсүнө өтөлү. 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери. Бул кичине башкачараак китеп. Бул экөө британский болгон үчүн форматын байкасаңыз 2 дүйнө болгону менен, бирок бир главный герой бар. Ал герой классический герой эмес, аягында системага утулат дагы, жок болот. Рэй Брэдбериники кичине башкача. Бул анан мамлекеттик стройго көбүрөөк акцент жасабай, немеге акцент жасаган? Адамдык бир персонажды көбүрөөк ачкан, ошол персонаждын бир нерселерин ачкан, ошонун тегерегинде көбүрөөк маселе жүрөт, а тиги жакта көбүрөөк андан тышкары системага көбүрөөк маани берилет да. А бул китепте персонаж, главный герой. Бул жерде главный герой Гай Монтек деген киши, келечекте дейт, бир бул китеп ошол 1953 жылы жазылыптыр. Бул эң кийинки үчөөнөн жазылган китеп. Анан бул китептин келечекте мындай дейт, пожарник деген бир жумуш бар. Биздин азыркы заманда пожарник бул от өчүрүүчү киши, а бул жакта наоборот өрттөйт булар. Тескерисинче. Эмнени өрттөйт дегенде, китептерди өрттөйт. Булар бир жерде бир китеп сакталып турган болсо, буларды чакырат, доносчиктер чакырат да, көрүп калган эмелер. Булар барат да, ошол жактан бүт китеп, маданият, искусствого тиешелүү картина, ушундай нерселерди чогултат да, өрттөгө салат, бензинден куттуруп өрттөп салат. Жумушу ушул. Себеп? Себебин азыр айта кетем. Анан бул жерде дүйнөдө аны деле көп ачыктабайт, бир канча чоң мамлекеттер калат. Майда мамлекеттер жок болуп, бир чоң мамлекеттерге айланат дагы, бири-бири менен бирок согуш абалында болот. Настоящий чынында согушуп турушкан болот. Анан бул жакта дагы башка китептердегидей адамдарды манипуляция кылат. Анан эң негизгиси китептин 451 градус по Фаренгейту деген аталышынын себеби бул эмне дейт, бул бир китептин, бир кагаздын күйүү градусу дейт да. Карасаңыз, ошол основной фактор, ошо китепке байлайт да. Ушул градуста китеп күйөт дейт. Бирок чынында андай эмес экен немедечи, бирок бул ошентип ойлоптур авторчу. Бирок жашоодо башка градуста күйөт экен да. Бирок бул автордун оюнда ошондой, ошон үчүн ушундай койгон дейт. Анан бул жерде ошол пожарник болот. Неме деген Гай Монтек күндөрүн биринде жумуштан кайтып баратса, бир кызга жолугат. Клариса деген кыз, кошунасы, ал башкалардан өзгөчө болот. Башкаларга салыштырмалуу ой жүгүртүп, сейилдеп, түнү айды карап, жаратылышка кызыгып, ошентип жүрөт. Анан буга кезигип калат да, анан сен бактылуусуңбу деген суроо берет да. Анан ошол суроо муну аябай ойлондуруп калат. Анан бул жердин элементтеринен айта кетейин, бул дүйнөнү мындай жакшыраак сезе билиш үчүн эң негизгиси эле бул бир комнатаны элестетиңиз. Үйлөр ушундай салынган. Комнатанын төрт бурчунда 4 экран. Постоянно. Анан ушунчалык развлекательный нерселерди пичкейтип таштаган. Анын аялы бар. Үй бүлөсү, аял немеси, бала чакасы жок, бирок аялы бар. Бул жерде дагы үй бүлөдө мамилени жок кылып салган. Үй бүлө курат, бирок ортодо сезимди, ушунчалык бир жек көрүнүчтүү кылып салат дагы. Ошон үчүн бири-бирине сезим жок булардачы. Жөн эле бир адамды улаш керек деген бир жашоо менен жашашат. Анан бул аялы ошо менен жашайт. Ал телевизору бар, адамдарды мындай неме кылат, зомбировать этет. Ал жерде өзгөчөлүгү ушул развлекательный нерселер менен адамдарды алаксытып алдай берүү да. Мисал үчүн элестетиңиз, ушунчалык деңгээлде адамды ойлонбосун дейт дагы, что кийимдерди тигип атканда неме кылат, замок кылат. Топчу кылса, топчуну топчулаганча ойлонгон убакыт болот дейт. Замок кылса, убакыт жок. Тарс тарттың кеттиң да. Элестесеңиз, балкон кылбайт. Адам балконго чыгып бир жаратылышты карап ийбесин дейт да. Кыскасы ойлонууга ушунчалык шарттарды жок кылып салган да. Анан адамдардын ортосундагы жана отуруп, чай ичип биз бар го азыркыдай. Ал дагы туура эмес көрүнүш. Ошондой нерселер көрсөм, эмне кылат? Сразу донос кылат. Анан
ошондой ааламда, ошондой дүйнөдө жашап аткан болот. Китеп өрттөп, ушинтип жүрөт, тыйгыздан кийин ойлонуп калат. Дагы бир нерсеси, адамдардын ограничение скорости, мисалы бизде 90 градустан ашпа дейт го, аларда наоборот 90дон ылдый жүрбөлү. Не максат деген, адам тез айдап баратканда мээ адреналин тээп туратканда ойлонбойт тожучу. Катуу машина айласаңыз бир ойлонуп кетпейсиз го, ошондой да. Ушунчалык бүт система ошого неметкен да, анан китептерди ушундай деңгээлге чагып таштаган. Мисалы, могу бир китеп болсо, муну кийин бир чоң макалага айланткан. Анан ал макаланын кичинекей макалага айланткан. Анан бара-бара китептер гезиттеги бир мынчалык кичинекей бир вырезка болуп калат да. 1984 мондай кишинин окуясы бул болуп, анан бунтип бүттү. Ошол эле бар. Ушунчалык деңгээлде анализ кылууга, ойлонууга адамдардын шартын жок кылып салат. Анан ошондой дүйнөдө тиги жашайт дагы, анан бир киши менен таанышат. Ал киши китеп чыгарам деген киши болот. Экөө подельник болот. Анан ал бир кулагына неме берет, наушник берет. Ошол наушник аркылуу бул тиги менен бар сүйлөшүп турат да, анан тиги дагы башкаларды угуп турат. Анан эми естественно бул андай ойлор келгенден кийин тиги менен таанышып, тиги кыздын суроосунан ой жүгүртүүсүндө пикирлер башкача боло баштагандан кийин бул эмеси да өзгөрүлө баштайт, жүрүш турушу. Анан пожарник болгон үчүн, эң ушул системанын алдыңкы кишилери болгон үчүн бул дагы аябай көзөмөлгө алынат да, анан күндөрдүн биринде байкалып калат. Бир өрттөгөнү барганда бул китеп өрттөбөй, кээ бирөөнү өзү менен жашырып алат, үйгө алып барып окуйм деп. Анан үйүнө барса бир күндөрдүн бири ал жерде аялы подружкаларын чогултуп алып кино көрүп, кино эмес, жана телевизор көрүп аткан болот да. Анан жашоосун ушундай киргизип салышкан, өзүнүн жашоосу менен эмес, ошол жактагы жашоону жашайт да. Бул сериал мындай болуптур, тигиндей болуптур, сүйлөшкөн ошол. Бул мындай болот экен деп ушинтип сүйлөшөт. Ушунчалык примитивно тиги үчүн сүйлөшөт. Анти көрөт да, аябай жини келип тигилер урушат, аялын урушат. Анан ошол китебин катылып калган жерлерин да билип калат. Анан күндөрдүн биринде пожарник болуп иштеп атса, вызов түшөт. Муяка барабыз дейт. Десе муну да алып алышат. Анан барып туруп эле адреске барса, өзүнүн үйүнө келип калган болот. Көрсө тиги подружкалары, аялы муну сатып койгон. Ошол китеп окуп атат, китеп сактап атат деп сатып койгондо бул билинип калат дагы. Анан ошол жерден неме кылып кетет. Кыскасы ошол муну да өлтүрүш керек болот да. Бул преступник болуп атат да ал жерденчи. Үйүн өрттөш керек, муну да жок кылыш керек болот. Анан бул аларга каршы чыгып туруп, наоборот өзүлөрүн өрттөп, анан качат. Анан кээ бир китептердин обложкаларында немелерди бир механический пес неме кылышат. Ал механический пес оружие убийства да. Ага бир адамды бир жыты, өзгөчө бир жыты, бир ДНКсы болот экен. Ошону берет да, бүттү. Ал ошол жыт менен керектүү адамды табат. Анан бир ийнеси бар, ошону саят деп өлөт да. Ошо менен кыскасы жок кылып салат. Анан ошондо итти артынан жиберет. Анан бул ал иттен качат. Качып отуруп, шаардын сыртына качып, кийимдерин алмаштырып атып, жытын жок кылыш керек да. Анан бир сууга түшөт, суу менен агып башка бир жерге түшүп калат. Ошол погоняны, иттин погонясын бүт каналдардан телевизионный неме кылып турат, чагылдырып турат, прямой эфир. Анан тиги качып кеткенден кийин ал качырып ийбеш керек да, мамлекет. Качырып ийсе авторитети түшөт. Жөн эле бир случайный прохожийди караматып туруп, тиги итти ошого травить этип, тигини өлтүрүп, мына преступник жок дейт дагы. Анан жеңдик деп туруп, тиги качып кетет. Суу менен агып, барып туруп, бир токойдун арасында бир кишилерге жолугат. Көрсө ал интеллектуалдар болот. Өзүн бир токойдун арасында качып жүргөн, жашынып жүргөн кишилер, китептерди окуган ушундай кишилер. Анан булар бир жаңы алам курсак деген бир мечта менен жашап жүргөн бир оппозиция да. Ошол жактан жолугуп сүйлөшүп турган учурда не бир атомный война болуп аткан болот дагы, үстүнөн бир неме учуп келип туруп, тиги качып кеткен шаарын жок кылып таштайт. Анан булар ошол шаардын руиналарында жаңы бир нерсе курабыз деп, ошол аксакалдар болуп, ошол жакты көзүнө кетет. Караңыз, бул китеп башкача. Бул жакта Гай Монтек деген киши, бул пожарник. Пожарник дегенде бул сильный, физически сильный, мындай көбүрөөк классический геройго окшогон киши. Плюс бул жерде реальный оппозиция бар, ойлонгон кишилер бар, ал системага каршы кишилердин бирикмеси бар. Анан акыры
тиги мамлекет кулагандан кийин жаңы мамлекет курууга аттанып атышат да. Бул кичине болсо дагы үмүт берүүчү китептерден болуп кетип атат. Бирок негизги басыл деле ушундай. Немеге окшош бул? Өзгөчө жана телевизорлорун аябай салыштырдым да менчи. Азыркы заманда биз телевизор дегенде ал сөзсүз 4 дубал телевизор эмес, биздин жаныбызда дайыма оштоп турган телефон бар. Ал телефондон биз айрыла албайбыз. Бош отурсаң эле телефон чукулайсың. Телефон зарядкасы өчүп калса, сен жашоодо эң бактысыз адамдардын бирисиң. Ал убакыттын кантип өткөрүн билбей бир депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. TikTok, Instagram ушуга нерсе, окшогон нерселер. Анан дагы жана айта кетейин, азыр суроо берсеңиз эстеп кетип атам. Азыр дүйнөдө кандай тенденция бар? Байкасаңыз, мурун чоң макалалар жазган Facebook немелер популярный болчу, азыр Twitter популярный. Неге? Twitterде кыска 160 сообщение болуп келет, потому что андан узак адам уже окуусу келбей калды. Видеолорду Instagramда 1 мүнөт болчу, азыр популярный TikTok. Неге? Себеби ал андан да аз. Адамдар ушундай бара жатат, тиги китепке окшоп эле чоңдон, объемный нерседен кыскага. Мунун жаман жери адам ушинтип кыска ойлонуп отуруп, анализ кылганга, ойлогонго мүмкүнчүлүгү жок биринчиден, анан убактысы жок. Убакыт жок. Сен бош болсоң телефон карайсың. Бош эмес болсоң иш менен алексиң, иштен бошогондон кийин телефон карап, же видео көрөсүң, же Instagramда көрөсүң. TikTokто отурган адамдар айтат, 3-4 саатын билбей өтүп кетет. Карасаңыз, жашоодо ойлонууга мүмкүнчүлүк почти жок. Атайын эле отуруп өзүңдү кыйнап ойлонбосоң, атак жок. Такойго барып интеллектуалдуу китептер. Ошондой тизбесең эле жок да, потому что бул естественно, адам өзү каалап ошону тандап атат. Себеби ушундай нерсе куруп берип атат. Мен эми бир чети бул атайын мамлекет тарабынан кылынган нерсе деш дагы алыс. Бул просто адамдар өзүлөрү ошого түрүтүп атат да. Неге TikTok'ты чыгарып атат? Булар билип атат, адамдар кыска нерсе кызыктырат да, кысканы берет. Бул бир акча үчүн, бизнести, ишти жүрүштүрүш үчүн кылынган нерселер, бирок натыйжада ушул китепке окшоп ойлонуудан адамды артка тартат. Клиповое мышление деген билсеңиз керек. Клиповое мышление дегенде адамдар ушунчалык жана кыска нерселерди көрө берип, чоң нерседен коркуп калат дейт. Элементарно Facebook'тан мындай мынчалык постту окуп коесуз. Анан мындай турат, далее деген басуусу бар болсо, бир басып көрөсүң да, балким кичине болсо. Анан мындай болуп, анан дагы бир далее болсо бүттү. Ал дальше кеттиң да. Ага убакыт кетирбейт адамчы. Мен бул китептин азыркы жашоодо салыштырганда бир мамлекеттен эмес, прототип, негизги бир дүйнөлүк системадан көрө алабыз да. Бул болуп аткан бир тенденция. Адамдар кыскага жана ойлонбогон нерселерге качып аткан заманы да. Демек, бул дагы учурунда жазылган үчүн ал болбошу, балким ал учурда технология андай нерселер жок болчу, бирок ошондой болоорун көрө билген дагы анан адамзат ошого баратат да. Мындай карап көрсөңүзчү. Анан негизи эже сурооңуз бар. Жок. Айтып берейин. Азыр ойлонуп кеттим да, сиз айтып атсаңыз. Экөөсүн видеону ким көрөт? Негизи адамдар да ошо кыска нерселерди ачып атпайбы? Анан эми видеону буйруса мындай тандалган, ойлонгон, китеп окуган көрөт болуш керек деп ишенем, аз болсо дагычы. Жакшы, анан эң кызыктырган суроо мындай отурат да, ушул жөн гана элестетип көрүңүз, ушул авторлорго жолугуп калсаңыз, эмне демексиз? Суроо, сунуш эмне кызыктырмаган? Мен бул авторлорго жолуксам, туура эле айтыптырсыз демек окшойм, эң биринчисичи. Могу Олдос Хакслинин китебинде эң башы неме болуп башталат да. Биз мурун антиутопия жазып атканда дейт Олдос Хаксли, мисалы китебин 32-жылы жазса, кийин канча бир 15 жылдан кийинби ага предисловие жазыптыр кайра башынан. Анан ошол жерде бул айтат да, мен ойлогом дейт, бул китепти жазып атканда бир 500 жылдан кийин келет болуш керек бул нерседе, бирок 15 жыл жашап коюп, бул андан да тез келүүчү нерсе экенин көзүмө жетип атат. Эмки суроо биздин кантип ошол нерсеге барбаш деп. Балким мен алар менен сүйлөшсөм, бул нерсеге барууну силер көрдүңөр, көзүңөр жетти. Демек ал нерсеге кантип түшпөшүбүз керек,
кантип ойлойсуңар деп маек курмакмын да, ошолордун пикирин билгим келмек да. Себеби бул китептерде ал нерсеге жооп берилбейт да. Бул аягында эки китебинде каарман жеңилет, ошол система ошол боюнча калат. Биз жана айтып атабыз, клубтан окудук деп, клубта да талкуулаганда мындай суроо койгом да менчи, клубтачы. Ушул китепти система орнолгондон кийин биз эмне кыла алабыз депчи. Мисалы ошол эле Олдос Хакслинин «О дивный новый мирдеги адамдарына барып алып, адамдар бул кылганыңар туура эмес деп кандай аргумент келтиребиз деп биз аргумент таппадык. Себеби ал адамдарга ал нерсе кереги жок экен. Жашоо керемет. Эме деп талкуулап көрдүңүздөрбү, балким ушуга барбоонун бир ошо биз ошол биринчи ошол суроону бердим. Анан аягында жакшы аргумент табылбагандан кийин биздин чыгарган жыйынтыгыбыз эмне болду? Демек, ал нерсеге баргандан кийин кайта албайсың. Демек, барбаш керек. Ошого чейинки иштерди аткарыш керек. Анан ал эмне иштер деп ойлонсоң, мен ошол жөнүндө да ой жүгүртүп, анан мондай бардык китептерден общий бир признактары бар да, адамдарды бир манипуляция кылган общий бир нерселери бар. Бул ошол айтылгандай, эң биринчи бир үй бүлөлүк, негизи эле адамдардын ортосундагы достук, үй бүлө ошого окшогон бир эмоционалдык байланыштарды жоюп салышат. Мындай тууганчылык, ушундай сезим жок. Ар ким өзүнчө, мен жалгыз, мен бир винтикмен системада дегендей пикир беренет. Экинчиси, немеге болгон сезимдерди жок кылат. Жаратылышка. Жаратылыш, адамдар чыгып, айды карап, о кандай керемет, бактарды карап, табаларды карап, сууну карап антпейт. Андай сезимди да жок кылып салган. Только мындай жумуш механизм. Анан карасаңыз, азыр деле ошондой бир жашоо биздечи, окшош ошол эле. Анан муну аягында айтам, тотальный контроль над людьми деп турам, бул адамдарды толугу менен башкаруу системасы. Азыр мисалы биз билбеген менен негизи бир башкарылып аткан эле нерсебиз бар. Бул деле бир мамлекет тарабынан эмес, бул соц тармактар тарабынан бизге туура бир реклама чыгарыш үчүн кылынып аткан нерселер. Бизде Facebook, Google бүт биздин кыймыл аракеттерибиз, немелерин баарын эмне кылат, анализдейт дагы. Ошого жараша сиз мисалы элементарно YouTube'га кирсеңиз, сизге кызыктырган видеолор чыгат. Сизге жакпаган чыкпайт. Эмнеге? Булар анализ кылат сиздичи. Ошол нерсе болуп аткан эле нерсе. Демек биз бир кандайдыр деңгээлде биздин үстүбүздө дайыма бир көзөмөл бар. Балким бул нерсе еще башка таасирин бере элек, мамлекет колдонгондой. Бирок демек колдонуп кетсе дагы мүмкүнчүлүк бар экенин билдирип турат да. Каяка барып атат? Google мисалы мен ай сайын мага неме жиберет. 1 айлык мен баскан турган элемемди жиберет, маршрутумду. Себеби мен күйгүзүп койгом ал функцияны. 1 айда чыгат, каякта барганыңызды, любой датаны бассам, бир күндө каяктар кыдырган чыгат. Билесиңиз, мени көзөмөлдөп атат ужечи бирөөс. Сиз уруксат берип атасыз. Мен өзүм уруксат берип атам. Кээде билбей. Мисалы үчүнчү баары эле сабаттуу эмес да ал жагынан. Анан кийинки дагы бир маселе адамды немеден алыстатат экен. Маданияттан. Маданий, театр, культура, ушундай нерселер жок. Бар кинолор, бар музыка, бирок алар маданий, руханий азык бербейт. Только впечатление берет. Көңүл ачуучу нерселер. Анан эң негизгиси динсиздик. Бул жерде толугу менен дин жок, Кудайды жок кылып салган адамдар же технологияга, же бир большой братка сыйынат. Анан ошол эле учурда ошо адамдарды ойлондурбаганы аракет кылат. Бүт жакта тең ушундай ойлонбосун дейт да. Ошондуктан эң негизгиси, эң акыркысы айта турганым китептер. Үч жакта тең китептер тыюу салынган. Толугу менен. Үчөөндө тең китептер жок. Адамдар китептерди окубайт да. Ушул нерсе менен мен алып келгим келген нерсе, биз мисалы программада ошону алкаганда болот да, китептер тууралуу болот да. Демек, бул нерсеге барбоонун эң негизги жолдорунун бири дегенде ушул жок кылып аткан нерселерди демек өнүктүрүш керекпи дейм да. Эң негизги маданият тармагын өнүктүрүш керек. Мисалы мен маданиятка аябай көп маани берем, себеби адамды мындай жан дүйнөсүн өстүрүп, руханий байлык берген бул маданият. Сонун бир театральный постановка көрсөң, кандай рахат аласың, кандай ой жүгүртөсүң, кандай бир сабак аласың. Жаратылышка чыгып бир пикник кылгалы, мындай сонун бир эмелерди көрсөң, үй бүлөң менен, үй бүлөлүк туугандар ортосундагы мамиле. Азыр мисалы
биздин кыргыздар деле ошого баратат. Мурун тууганчыл болчу, азыр көп жок. Карасаңыз, бул дүйнөлүк бир тенденция. Ошол эле китептерге окшоп келген нерселер да. Анан ошол эле учурда мындай адам эме кылышка өтүш керек болуп атат. Ислам дининде тафаккур деген нерсе бар, билесизби? Эгер адашпасам немесин термининен, тафаккур бул бир ой жүгүртүү бир нерсеге. Тафаккурдун ушунчалык ислам дининде орду чоң, что бир нафил намаз окугандан көрө 5 мүнөт тафаккур кылып койсоң, түнү менен нафил намаз окуп чыккандай болосуң дейт. 5 мүнөт эмес, балким 1 саат, мен адаштым кээ бир нерселеринен, бирок негизги мааниси ушундай. Тафаккур кылуу, бир нерсени ой жүгүртүү, бүт нерсени тыштап, мындай коомдогу бир нерселерди, башка нерселерди, жаратылышты, любой нерсеге ой жүгүртүү намаздан дагы бийик турат дейт, нафил намаздардан. Карасаңыз, демек эмне кылыш керек? Адамдарды бир ушундай нерселер менен алектендириш керек, что күнүнө кача бир жарым саат болсо дагы баарын тыштап, өзү менен өзү ойлонуш керек. Отуруп, кыялданып. Мен алыс жолдорду аябай жакшы көрөм. Неге? Себеби бул жерде биринчиден жаратылыш көрөсүң, сонун бир руханий азык аласың, экинчиден тафаккур кыласың, ойлоносуң. Депчи, ушул жерлерим дейсиң, балким эмне болуп атат, адамзат эмне болуп атат деген. Аны колдоно албайт. Кээ бир жерде сет жок, кармабайт деген, батарейкаң өчөт деген маселелер бар да. Анан эң эле негизги эң маанилүүсү ушул китеп экен да. Китеп жана китеп. Китеп дегенде дагы мисалы биз азыркы жаштар китеп окуп атат деп айтабыз, бирок ушундай кээ бир тенденция бар. Кээ бирөөлөр китеп дегенде только немелерди окуйт. Самый богатый человек в Вавилоне, мына квадрат денежного потока деп турат. Только ушундай китептерди мотивацион окуп, заряженный жүрөт да. Анан бирок мен ал нерсеге көп мындай жакшы кабыл албайм, себеби ар тармактуу адам өнүгүш керек да. Анан эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө көркөм адабият окуш керек. Көркөм адабият. Өткөндө мен бир видео жиберишти TikTok'тон. TikTok'та деле пайдалуу нерсе бар негизи. Туура неме кое алсаң, өзүм отурбайм, Instagram, TikTok'торго, бирок бирөө группага жибериптир, көрүп калдым. Бир бала айтат, мен мурун көркөм адабиятты жактырчу эмесмин дейт. Зачем бирөөнүн вымышленный окуяларын андан көрө мен эмне кылам? Мындай пайдалуу саморазвитие китептерин алсам, мен үчүн пайдалуу дейт. Анан кийин оюмду өзгөрттүм дейт да. Элестеткиле, бул ушундай мүмкүнчүлүк бирөөнүн жашоосун, тажрыйбасын жашап өтө аласың дейт да. Бир учурда өзүңдүн жашооң бар, бирөөнүн жашоосун өзүңөн өткөрөсүң. Жөн эле көрүп койбой, ичине жашап, жанында жүрүп, өзүңөн өткөрүп, сиңирип, ошондон бир өзүңө сабак алып туруп чыгарасың дейт да. Бул жагынан ойлонуп келсең, чынында өтө бир көп нерсе бар да. Тажрыйба аласың, анан эң негизгиси эмпатия күчөйт. Китеп көп окуган, именно көркөм адабият окуган адамдар эмпатиясы да күчтүү. Башка бирөөгө эмне кылат, ырайым кылганды билет, анын кыйналганын сезе билет, мээримдүү болот деген нерселер бар да. Бул жагынан өтө чоң пайдалар бар көркөм адабияттын. Ошондуктан мен көркөм адабият окуш керек дейм. Биргеликте тигини тыштабай, муну тыштабай. Ошон үчүн биздин да клубтун негизги немебиз ошондой болот. Эки тармактан алып кетти болот. Эң сонун Нурсултан байке, азыр биздин көрүүчүлөргө ушул 3 китептен башка дагы кайсы китептерди сунуштайсыз? Окуш үчүн. Негизи бул суроо көп берилет, анан мындай ойлонуп, кээ бир адамдар мындай диний китептерди сунуштайт. Анан мен ойлойм, ал китептер мындай рейтингден тышкары китептер, ошон үчүн аларды айтпайм мен. Мен мындай таасир калтырган көркөм адабияттан немеден дагы айта кетейин. Биринчиси эле бул Джек Лондондун 2 чыгармасы бар. Бирөө Мартинидин, аны көбү тааныйт болуш керек. Анан экинчиси атын унутуп атпаймынбы? Белый клык, жок, Белый клык бул повесть, рассказ эмес, повесть, өтө роман дагы эмес. Мартинидинде бир адамдын жашоосун сүрөттөлөт, эң ылдыйкы немеден бир моряк болуп, мындай айтканда бир караңгы адамдан өйдөгө чыккан. Эми аны кандай болот айтпайм, өзү окуп алат угармандар. Анан Белый клык дегенде бул бир жаныбардын жашоосу. Ал талаада, Аляскада төрөлүп өсүп, анан бир жашоосун өткөнү да. Анын жашоосунан ушунча көп сабак алсаң болот өзүңөчү. Негизги мен ошол жерден алган нерсем, адам ушу жаныбар сыяктуу эле жараша өзгөрөт экен. Жакшы чөйрө, жакшы мамиле адамды өзгөрткөнгө толук мүмкүн да. Демек, адамды мындай жаман адам болсо, бизде жана жаза берүү нерсе бар го.
бирок балким биз аны оңдошубуз керек деген бир неме коюшубуз керек дейм да, максатчы. Муну жазылап салуу эмес, келгиле оңдоп көрөбүз. Бул адам бир жашоосунан эме берели депчи, үмүт берели дегендей. Андан тышкары Маленький принц Антуан де Сент-Экзюпери көп айтса керек. Бул кыска, кээ бирөө түшүнбөйт, сказка для взрослых деп коет. Ал чоңдорго жазылган. Анан мындай да, адам өзүңүз эстесеңиз кичинекей кезде дүйнөнү башкача кабыл аласың. Адамдын ортосуна мамилени көбүрөөк коесуң. Бир материалды кичинекей балага мисалы үчүн сен келсең, ал сага сүйүнөт. Сенин башка нерселериңе кызыкпайт. Сен байсыңбы, кедейсиңби, акчаң көппү, жокпу, акылдуусуңбу, акылсызбы карабайт, сени сүйөт. Сен атаң болушуң деп, байкеси болушуң үчүнчү. Ошол нерселерди камтып кеткен өтө философский окуя, кичинекей китеп, бирок мааниси чоң. Анан саморазвитиеден мен бир 3 китеп сунуштайм. Бирөөсү Хитами Масао Самурай без меча. Бул дагы бир кишинин жашоосун чагылдырып берет. Жөнөкөй эң түптөн правитель Японияга чейин көтөрүлгөнү да. ГВТси дагы суук болот, башкасы дагы начар болот, бирок өзүнүн бир жашоодогу принциптери менен жетет. Принциптер өтө сонун, детально түшпөй эле коеюн, окусаңыздар сунуштайм. Анан дагы бир биздин жашообузда көйгөйдө, жашообузда бир чоң көйгөйлөрдүн бири бул ажырашуулар. Аял эркек ортосундагы бир көп немелер чыгат, мамилелер чыгат, түшүнбөстүктөр, ошол түшүнбөстүктөн уруштардан улам ажырашуудан улам ортодо бир жетим балдар калып кетет. Атасын же апасынын мээримин көрбөй өскөн, ошол нерсеге куса болуп, анан келечекте баары бир психологиялык проблемалар менен. Ошол нерсеге жакшы бир жооп катары ошол «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грейдин китеби бар. Аны негизи үй бүлөлүүлөр, бирок үй бүлө кура электеди эле, мына курам дегендер окуп койсо жакшы. Себеби ал жерде мисалы биз Кыргызстанды окудук клуб менен, мындай карасаң бизге жазылган китеп да. Демек ал бир динге же бир улутка карабайт, ал адамдын табиятын, психологиясын сүрөттөп берген. Китептин өзү айткандай эле «Мужчины с Марса» дейт, Марс аламынан, «Женщины с Венеры», с Венера аламынан экөөнүн планетасындагы башкача мыйзамдар менен жашаган үчүн бири-бирин түшүнө албайт дейт. Самый элементарный, мисалы үчүн эркек бир көйгөйүн артып, мисалы эркектин бир көйгөйү болсо дейт, ал жабынып алат дейт. Ал өзүнө кирет, ал бир нерсе менен алек болуп, башкалар менен сүйлөшпөй ошол көйгөйүн ойлонуп чечүүгө аракеттенет дейт. Аялыны принцип боюнча көйгөй болсо ал сүйлөш керек экен да. Анан күйөөсү жумуштан көйгөйү менен келип отуруп алса, ал аялына көңүл бурбаса, аял ойлойт экен, менде күнөө мага таарынып атат деп, ал да кыжаалат болуп баштайт. Кыжаалат болгондон күйөөсүнө тийише баштайт. Эмне сүйлөшпөйсүң, айтпайсың деп, анан ал кыжаалат болуп жаңжал чыгат. Карасаңыз, бул жерде просто экөө бири-бирин туура эмес түшүнбөй алган. Мындай нерселер көп да. Анан дагы бир өтө маанилүү китеп, биз клубтан окуган китептерди айтып атам, себеби жана талкуулаганда жакшы эсте калат экен. «Осколки детских травм» деген бар. Донна Наказава деген китеби. Азыркы жаңы китептерден, бул ушул 2018-19 чыккан китептер. Өзү китептин аты айтып аткандай эле, кичинекей кездеги биздин травмалар психологический кандай адамга ден соолугуна таасирин берет. Ошону сүрөттөйт. Көрсө, анам кичинекей кезинде же ата энеси сабап, ошо менен чоңоюп калса, же ата энесинин бир көңүл бурбоо, мындай ушунчалык бир суук мамилесинен, же мисалы үчүн атасы, апасын сабаган болсо, ошондой травмалар психологический бул жөндөн-жөн кетпейт экен. Бул адамды ден соолугуна ушундай таасир этип берет, ДНК-сын өзгөртөт, анан иммунитети туура эмес иштеп, ошондон улам, ошо сөздү унутуп калдым, иммунитети өзүнө каршы иштеп калат экен. Анан ошондон улам адамдын ден соолугу бузула берет. Анын себептерин да таба албайт да, карасаңыз. Психологиялык да зыяны бар, ден соолукка да зыяны бар. Ошолорду сонун чагылдырып берет. Окуялар менен, жашоодогу бир медициналык изилдөөлөр менен, көптөгөн бир научный, илимий ачылыштар менен биргеликте бул китептер, мен ойлойм, ошол акыркы 2 китеп үй бүлө курган адамга өтө маанилүү китептер. Себеби биз үй бүлө бул бир коомдун тиреги дейт го. Үй бүлө өзү кичинекей бир коом болуп атпайбы? Ошондуктан өтө маанилүү нерселер. Ошондуктан ошо
Джек Лондондун «Белый клык», Мартин Иден, Китами Масао «Самурай без меча», «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грей, анан «Осколки детских травм» Домна Наказава. Ушулар сунуштайм. Чоң рахмат Нурсултан байке, Сизге бүгүн рахмат. аябай сонун китептерди айтып бердиңиз. Ушундай адам үчүн азыр убакыт баалууда. Ушундай убактыңызды биздин көрүүчүлөр үчүн бөлүп, коомубуз үчүн аракет кылып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бул китептерге жооп таап, дагы бир күнү отуруп бир жерден маектешели. Дагы бир жолу терең ыраазычылык сизге. Ошо сизге дагы терең ыраазычылык, жакшы иш баштаптырсыз. Азыркы заманда мен бир жанагы октябрь бир окуялар болду да, мамлекетте ошондо аябай бир чөгүп кеттим, бир жумагачы. Ушундай чөгүп, бир үмүтсүздүккө батып кеттим. Анан ошондон кийин өзүмө бир үмүт берүүчү кишилер деген нерсени, эми балким башкалар деле колдонот, бирок ошол жерде мага өзүмө пайда болгон термин да. Ошондо мен адамдардан көрүп, кээ бир адамдар чынында үмүт берүүчү адамдар. Эмнеге дегенде, алар коомду өзүнө эле эмес, башкаларды ойлоп, алдыга бир жакшы максаттарды коюп, коомубузга бир жакшы пайдасын, таасирин тийгизип аткан кишилер бар көрөм. Анан ошонун катарында сиз дагы ушул программаңыз менен адамдарды китеп чакырып, китеп талкуулап, ошо менен бир мен үчүн дагы бир мамлекетибизге, келечегибизге бир үмүт берүүчү киши болдуңуз. Ошондуктан иштериңизге ийгилик, буюрса өркүндө өсүп, подписчиктериңиз көбөйүп, негизинен ушул мекенибизде, негизи эле жалпы дүйнөдө мындай китеп окууга, жакшырууга, жакшы жакка өзгөрүүгө бир себепкер болуп жүрө бериңиз. Ошол сизге дагы чоң рахмат.